Замирбек Токтосунов бала кезинен эле дарыгер болууну кыялданып, бул кесипти тандаган. Маянанын аздыгына карабай 20 жылдан бери реаниматолог дарыгери болуп эмгектенип келет. Бейтаптардын ден соолугунун жакшырышына аракеттенүү менен күн сайын оор оорулуулардын өмүрлөрүн сактап калууга күрөшөт. Ооруларга жардам бергенибизде бизде ошол жакшы болуп кетсе, ошолор бизге жакшы утукта ошол нерселер бизге. Ошон үчүн биз реанимацияны тандаган менен ошончо эң оорулуулар, эң негизги реанимацияда жатышат. Өтө оор болуп келгенде, ошондо биз чыгарышыбыз ошо биздин эң милдет. Зейнеп Сулайманова элибиздин саламаттыгын жакшыртууга, ооруларды айыктырууну жана дени сак өлкөнү курууну көксөп, ата-энесинин мүдөөсүн аткарган. 1997 жылы медицина факультетине тапшырып, 2003 жылы аяктаган. 20 жылга чукул убакыттан бери дарыгерлик кесипти аркалап келет. Бул жерде дарыгер бейтаптарыбыз химиотерапия жолу менен дарылайбыз, гормонотерапия жолу менен дарылайбыз, иммунотерапия жолу менен дарылайбыз, таргентная терапия деп коет, ал жолдор менен дарылайбыз. Каарманыбыз онкологиялык ооруларга чалдыккан бейтаптарга дүйнө жүзүндө аталган ооруларга иштелип чыккан дары-дармектерди пайдаланып дарылай турган жолдор менен дарылап келет. Айтымында адамзат ооругандан көрө алдын алуу зарыл экенин билдирет. Онкология дартка жолуккан, дал келген оорулар болсо, эрте кайрылса, аларды дарыласа болот. Алар албетте сакайышка аракет кылдырабыз. Албетте сакайыш азыр медицина бир жерде турбайт, бирок азыр медицина ушунчалык өнүккөн. Ошол себептен ооруну жашырбастан алдын алып келсе, алар албетте жакшы болуп чыгып кетишет. Коом өнүккөн сайын дарылардын түрлөрү өскөн. Илдетке кабылган бейтаптарга дарылардан көрө дарыгерлердин сөзүнүн күчү, мамилеси ооруну айыктыруучу күчкө ээ экенин жарандар белгилешет. Основной ушу мындай больной касалды. Ушу дарыгерлер түзөтөт. Жана 100 дарынын бир ос жакшы сөзү жакшы. Тылтыңдап келсе, көңүлүңүздү чөктүрсө берген дарыжы 2 пул. Маяназ аз, иши көп. Булар жанагы эскилерде айткан сөз бар. Кошчу жамгырда тынат, кочман өлүп тынат деп. Бу дарыгерлер чабандан да жаман. Күнү түн уктабайт да булар чегебиринде. Мына кечегиле касал болгонубузда 2 жыл болду. Кандай болдук? Бүтүн багыз титиреп калдык. Ушу байкуштар тумшугун байлап күнү түн иштеди, Бул тармакта өмүрүн арнаган ардактуу кесип ээлери үчүн негизги мотивация бейтаптардын саламаттыгы экенин айтышат. Зарина Рахманбердиева, Тимур Арнесов, Ынтымак, Ош шаары.